Анан ошол биринчи 2020 жылы мен фронтендтен баштагам, айтини окуп, анан фронтендти окуп үйрөнүп атып, эми жакшы аябай чоң кыялдарым бар эле. Ушундай сайт жасайм, приложение жасайм деп мындай жаш баладай эле кыялданат элем. Бирок баягы жашоонун чындыгы ошол биздин кыялдарды мындай реалдуулугу өтө оор экендигин көрсөттү. Бир жакшы платформаны, сайтты жасап чыгыш үчүн чоң акчалар керек экен, чоң күчтүү командалар керек экен, аябай күчтүү билим керек экен. 6 айлык курс менен болбойт экенин түшүндүк да. Негизинен IT менен ошентип таанышып калдык. Анан 2000 2021 анан кайрадан ошол немени Flutter'ды окуп үйрөндүк. Курстан окудук. Биздин ошол кыргызстандык эле бир байке. Ошол моментте Түркияда жашап, Түркияда иштечү экен. Анан ошол жактан Түркиядан бизди окутту да. Анан Flutter менен иштеп кеттик. Мен өзүм көп деле компанияларда иштеген жокмун. 2023 жылы бир түрк компанияда иштедим, Түркиянын компаниясында, бирок международный компания болчу. Анан э, Кыргызстанда дагы филиалыбызды ачабыз, Кыргызстанга дагы ачылалы деп атабыз деген үчүн ал компанияга киргем. Бирок ал компанияда көпкө иштеген жокмун, бир 5-6 айдай иштеп эле анан айлык маянасы да бир аз азыраак болчу. Анан мындай Кыргызстанга ачылгыдай немелери көрүнбөй койду да, аябай кармап жатып алышты. Анан ошондон тажап мен иштебейм деп чыгып кетип калдым да. Ошол биздин тажрыйбабыз ошондой. Анан компания ачканыбызга 2022-де ачканбыз. Ошондон бери бир 3 жылдан бери компанияны иштетип, заказдарды алып, негизи башында только ошол өзүбүз билген эле мобильный приложенияларды жасап берип жүрдүк. Анан кийин болсо компанияны чоңойтуп, веб-сайттарды жасаганга, ар кандай Telegram ботторду, Instagram, WhatsApp'тарга чат-ботторду жасап бергенге мындай иши кылып, IT жаатында кандай кызмат болсо эле көрсөтө берүүгө өтүп алдык да. Веб-сайттарды мындай профессионалдык чоң веб-сайт болсо команда менен жасайбыз, кымбат жасайбыз. Анан кичирээк эле веб-сайттар болсо мен өзүм эле жасап берип коем. Негизинен ошондой. Анан урматтуу кесиптештер, бүгүн болсо ошол кесиптештер деп айта берем мен. Ушул айтиге кызыккан адамдын баарын эле кесиптеш кылгым келе берет. Азыр да статистиканы чыгарып атышпайбы? Бул жаныбызда эле коңшу Казакстанда 350 миңдей программист бар экен. Өзбекстанда да аябай көбөйүп калыптыр. Аларда дагы ошол 200 миңдей бар экен, 250 миңдей деп атат даже. Бизде болсо ошо 5-6 эле миң экен да. Анан программисттердин санын көбөйтүш керек. Азыр Кыргызстанда аябай мындай программистке муктаждык аябай чоң болуп атат. Программисттер табылбай атат. Күнүгө мындай вакансиялар бар. И ошол эле учурда мындай көптөгөн программисттер мындай эптеп курстарды бүтүрүп алып, бирок жумуш таба албай жүрөт да. Ошол аябай өкүндүрүп атат. Анан кээ бир IT курстар качествосын өстүрдү, ал жагы мага жагып атат. Кээ бир IT курстар болсо эптеп эле ошол акча алыш үчүн гана окутуп атат да. Ошол аябай бизди кыжаалат кылып атат. Анан биздин болсо мындай курс окутуп атканыбыздын негизи жалгыз эле бир себеби бар. Биз курстарыбызды токтотуп салганбыз. Себеп дегенде биз мындай курс окуткан мекеме эмеспиз да, мындай билим берүү мекемеси эмеспиз. Биздики ошол разработка эле багыты да. Анан
Ошон үчүн токтотуп салганбыз. Анан бирок биздин азыр өзүбүздө программист жетишсиз болуп калды да. Программист таппай калып атабыз. Жакшы программисттерди алып келсең, алар жакшы айлык сурайт да. Мисалы эми жок эле дегенде $1000 жогору айлык сурайт, аны биз бере албай калып атабыз да. Ошондой себептерден улам анан э, кайрадан эле ошол курсту жандандырып, курс аркылуу дагы деле мындай командабызды толуктап турууну туура көрдүк. Бул мындай айтканда, биз окутуу мекеме эмеспиз, бирок ошол эле учурда үйрөтө алабыз. Ошол өзүбүз иштеген, билген ишти үйрөтүп, көрсөтүп берип, үйрөтүп алып кете алабыз да. Анан бул жолу ошол курста мындай дароо эле иште кандай болсо ошондой кылып окуталы деп атабыз да. Мисалы, сразу эле ошол жумушта колдонулган платформаларды колдонтуп, аларга регистрация кылдырып, ошол жактар менен иштетип, дароо эле мындай сен биринчи курсту бүт, анан жумушка даярдан дебей, ошол биринчи эле күндөн тартып эле жумушка даярдайлы деген аракеттерибиз болуп атат да. Ошол анан мен азыр сиздерге ошол Flutter тууралуу мындай бир канча нерселерди көрсөтүп берейин. Flutter эмне кылат, ошолорду көрсөтүп берейин. Негизинен Flutter деген бул ошол мобильный приложенияларды разработка кылууга колдонулган негизи фреймворк деп айтылат айтинин тилинде. Эгер мындай билбегендер болсо, эми бул э, бир мындай программалоо тилине кошумча бир мындай топтом десек жакшы болот кыргызча. Мындай негизи программалоодо тилдер бар да. Бул JavaScript, анан Java, C++, анан Python деген сыяктуу. Мисалы, Flutter өзү Dart деген программалоо тилинде түзүлгөн. Ошол аркылуу мындай элестетсек болот да, жөнөкөй карапайым тил менен. Мисалы, биз жөн эле мындай айылда мындай жер там үйдү куруш үчүн биринчи баягы топуракты алып келип, өзүбүз уютуп, аны кирпич кылып, анан даже мисалы цементти дагы өзүбүз башынан иштеп чыгарып, цементти пайда кылып, даракты алып келип кыркып, аны эшик терезе жасап, ошонун баарын даярдап туруп, анан үйдү курабыз да. Мындай нолдон айтып атам да. А, биздин учурда ошол Flutter деген бул мобилдик колдонмоду мындай куруу үчүн ошондой эмес да, баарын нолдон өзүң даярдабайсың. Даяр мындай стенасы даяр, терезелери даяр, даярдап койгон. Алып келип эле стенаны, мындай готовый стенаны алып келип, фундаменттин үстүнө коюп, терезесин тагып, эшигин чаптап, даяр крышаны эле мынтип туруп коюп, кичине нары бери жагын түздөп, мыкты кагып туруп эле анан үй кылып койгондой эле Flutter мобилдик колдонмолорду ошондой кылып мындай даяр бир элементтердин, даяр бир нерселердин жардамы менен курат да. Ошон үчүн мындай Flutter мобилдик колдонмо жасоодо абдан жеңил болуп атат. Анан мобилдик колдонмолор, кесиптештер, эки түргө бөлүнөт. Бирөөсү бул iOS, iPhone телефондор үчүн, бирөөсү болсо Android, баягы Mi, баягы Redmi, анан дагы Samsung деген сыяктуу Android системасындагылар. Ал Play Market'ten көчүрүп аласың. Неме болсо, iOS'ко болсо App Store'дан көчүрүп аласың да. Ошол мисалы Э, негизи баягы нолдон мобилдик колдонмону курам дегендер, мисалы, Android үчүн Kotlin деген программалоо тилин колдонушат. Ал эми iOS үчүн бул Swift деген программалоо тилин колдонушат да. Буларга чейин, мисалы, мурда бул тилдер чыкканга чейин мисалы Java менен жасап жүрүшкөн да. Анан ошону мындай ыңгайлаштырабыз деп Kotlin дегенди чыгарышкан, ошо Swift дегенди чыгарышкан. Биздин учурда болсо бул Flutter менен ошол экөөнө бир код базаны жазасың,
Анан болгону App Store'го чыгарып атканда, Play Marketке чыгарып атканда кичине ичинен бир аз башкача тууралууларды кылып туруп, дароо ошентип эки платформага даже негизи бул кросс платформный деп коет Flutter'ди. Windows'ка дагы ошол эле код кете берет. Веб сайтка дагы кете берет. iOS'ко дагы, немеге дагы, бул macOS'ка дагы кете берет. Баардыгына ошол бир жазган код менен, эми конечно жана адаптациянын аркы беркилерин тууралап туруп чыгара берсе болот да. Ошондой мындай абдан кызык жерлери бар. Азыр булардын баардыгын мен сиздерге мындай ооз эки айтып берип атам. Азыр мындай практикалык дагы негизде көрсөтүп берейин деп атам да. Анан мен мурда өзүм баягы веб разработкадан Flutter'га өткөндө мындай дечүмүн да, Flutter оңой депчи. Аябай оңой деп. Мага оңой сезилет эле, анткени мен көрсө кийин билдим мындай нолдон келген адамдар кыйналат экен. Программалоодо негизи баары эле оор экен. Мындай оңой, эч нерсе жок экен. Баары эле кыйын экен. Болгону мен баягы веб разработкада бир аз программалоодон түшүнүгүм бар болгон үчүн, кичине JavaScript окуп, мындай аны менен код жазып жүргөн үчүн мага Flutter оңой сезилген экен да. Ошон үчүн азыр айтпай калдым эч кимгечи бул оңой депчи. Э, Азыр мынакей мен экранымды сиздерге шеер кылып көрсөтүп атам, демонстрация кылып. Э, Так, подкаст, макта подкастты угуп аттык эле. Канча күн болду ушуну угуп бүт албай койдук. Flutter.dev деген сайт бар. Негизи Flutter тууралуу баардык маалыматтар ушул сайттын ичинде. Коддогу өзгөрүүлөр, жаңылыктар баардыгы, Flutter эмне кылат, build for any screen деп атпайбы, мына могул жерде айтып атат да, баардык скриндерге депчи. Мына биякта могул компьютер окшойт, бул телефон экен, мынакта эмне могул планшет окшойт, ушул таблетке, планшетке, телефонго баардыгына кете берет да. Fast дейт. Биринчиден, Flutter. Flutter is an open source framework. Эң мындай маанилүүсү бул open source, ачык булактуу. Мисалы, аябай жакшы программист болсоңуз, буга өзгөртүүлөрдү да кошо аласыз да. For building beautiful natively compiled multi-platform applications from a single code base дейт. Code base дейт да, мындай бир код базасы менен, жалгыз эле код база менен ошол мультиплатформ application'дарды жасасаң болот дейт да. Анан бул эң негизгиси fast, аябай мындай тез, аябай иштегени өтө ыңгайлуу, продуктивный, анан flexible, аябай мындай ыңгайлуу да, любой жагына тартып чөйүп. Мына бул жерде мына таблет, телефондор Android, iOS, бул Android окшойт могул. Бул iOS экен, бул Android билбейм, бул болсо неме, ноутбук. Ошондой баардыгына мультиплатформный болуп, бир код база менен кете берет. Анан албетте азыр Flutter'ды колдонуп аткан аябай чоң компаниялар көп. Мен билгенден мисалы Toyota менен BMW, Toyota Японияда, BMW Германияда, бул экөө давно эле ошол немеге өтүп кеткен. Мына eBay Flutter'да, Alibaba Flutter'да, мына BMW биякта жүрөт, Toyota жүрөт. Биз билгенден ошол анан баягы неме бар го. Google'дын ноутбугу бар эмеспи? Chrome OS деген, ошол дагы Flutter'да жазылган. Анан Flutter ошол өзү Dart деген программалоо тилинде жазылган. Акыркы жаңылыктар да ушул жерде чыгып турат. Э, Аябай чоң чогулуштар, бир нерселер, мындай көп нерселер болуп турат. Акыркы убакта мен дагы көптөн бери кирип карабай калдым эле. Ушундай негизи Flutter боюнча баардык жаңылыктарды, баардык нерсени ушул жерден алсак болот, Flutter деген сайттан. Flutter.dev. Бул сайт менен биздин мамилебиз өтө тыгыз болот. Ар дайым ушул жактабыз. Эң мындай бизге керек болгону могул Docs деген жери. Негизи көп эле программалоо тилдеринде ушундай Docs деген болот.
Бул ошол документациясы мына get started'тан баштап widget каталог ушундай бул мындай айтинин ичкерисиндеги нерселер да, эми уже мындай киргенден кийин аны дагы жакшылап түшүнөсүздөр. Эгер бул жерде башка программалоо тилинен келген бирөөлөр болсо, балким аларга дагы кичине мындай таанышыраак угулушу мүмкүн. Өзүнүн негизи мындай get started дегени эң маанилүүсү, мындай жаңы баштаганда эмнелер болот. Могул жакта деле кайра ушул нерселердин баары бул жакта мындай кыскача менюсу менен турат. Көрсө болот. Setup Flutter, install, learn Flutter, stay up to date, app solutions деп мынтип баардык. Уже мен мону көрө эле келем, мына Create with AI дейт да, уже AI менен дагы мындай түзгөнгө мүмкүнчүлүктөр ачылып атыптыр. Эми азыр баардык эле немеде бул мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Мына Flutter'га дагы уже кошулуп калыптыр да. Эми мен эмени айтып берейин, Get Started айтып берейин. Get Started деген мына могул могул жерде да турган, Get Started деп, бул жакта дагы турат. Экөө айырмасы жок, бир эле жерге кирет. Анан колдонуп аткан ноутбугуңузга жараша Windows же macOS же Linux же Chrome OS кайсыны кааласаңыз карасаңыз, негизи көп эле мындай программалоо тилдери Chrome OSке негизи мындай ыңгайсыз да. Бирок Flutter ыңгайлуу. Анткени өзү Chrome OS ошо Flutterда жасалган. Анан даже эгерде сен Кытайда болгон болсоң, анда Кытайдын программисттери могул жактан пайдаланат экен да. Анан азыр мына карасаңыз, мен MacBook колдонуп аткан үчүн бул macOS деп current device деп сразу меникин таанып көрсөтүп атат да. Анан Windows'тун деле ичине кирсе ошондой эле мына Android'ке жасайм дейсиң, рекомендация берип атат, веб, десктоп. Анан Android'ти басасыз, анан ичине кирип керектүү программаларды көчүрүп аласыз. Анан негизинен бардыгын көчүргөндөн кийин ол обычный эле терминалга келип Flutter доктор деп жазса, дагы бир нерсени айтып коеюн, ошол Flutter'ди установка кылуу бул мындай жеңил эмес. Мисалы MacBook'ка установка кылуу кеминде бир 4-5 сааттык убакытты алса, Windows'ка бир 2-3 сааттык убакыты толук алат да. Ал дагы мындай ноутбук күчтүү болушу керек, анан интернет жакшы болуш керек, ошондой бир нюанстарга да карайт да. Ошондо мындай аябай жакшы иштеген ноутбук менен, жакшы күчтүү интернет менен ошондо 2-3 саат убакытты алып коет. Анан монтип Flutter доктор деп терминалга жазганда, мунун эгерде могул жерде баардыгы жашыл чыкса, бул ушул ноутбукка толук орнотулду, жакшы иштеп атат деген сөз да. Эгерде могул бул жакка жазып издеп көрөм, мисалы Flutter доктор not installed деген ушул сыяктуу нерселер болуп калат. Азыр мен могул жерден көрсөтөйүн. Мына моундай болуп карасаңыздар, мисалы моундай болуп илеп белги мындай кызыл чыгып, мындай неме болуп калган учурлар дагы кездешет. Мисалы ката чыгып калды мынакей. Могуларды карасаңыз, илеп белги ушундай учурлар дагы кездешип калат да. Мондай нерселер кездешет. Бирок бардыгы тең мындай жашыл болгон болсо, бул баары туура жакшы иштеп атат дегенди билдирет. Так, ушул жерден кичине пауза кылайын. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Дагы жаңы адамдар кошулуп калыптыр. Пайдалуу эле болуп атабы, мындай жакшы эле нерсени айтып берип атамбы же эмнени Ооба, эле ооба. Сонун. жакшы элеби? Дагы Сакина жакшы эле болуп атабы? Так, Сыймык мырза бар экен бул жакта. Эгер программалоодон түшүнүгү бар адамдар болсо, туура эмес бир нерсени айтып атсам, оңдоп коюп тургула, анан алдап атып кармалып калбайын. Жок, мен эч бир курсту мен өтпөйм. Бирок неме ар бир негизи ар бир сабакка катышам. Кирип, сүйлөп берип,
кызыктуу нерселерден айтып берип, мотивацияны көтөрүп, анан ар жумада бир күн, ошол жума күнү ошол IT жолугушуу деп бир эле Flutter эмес, баардык курстардагы программисттерге чогуу мындай мотивациялардан айтып турам. Жумуштар кандай болуп атат, кандай мындай жаңылыктар кандай болуп атат, эмне болуп атат, ушуларды мындай сүйлөп берип, кызыктырып турам да. Такыр эле мындай таштап койбойм. Анан эми сиздерге анда Flutter'дин мындай иштөөсүн көрсөтүп берейин. Эми бул мындай азыр мага көрсөткөнгө оңой бул нерселерчи, мындай жыргап эле айтып берип коюп атам да. Бирок аябай жакшы түшүнөм, бул мындай жаңы баштаганда ушул деле аябай оор болушу мүмкүн. Запись дагы болуп атат, эми муну ачык деле чыгарып кое берейин. Каалоочулар болсо көрүп үйрөнө беришсин. Так, негизи мындай неме деп коет, код редактор деп коет. Мындай бир канча код редактордун түрлөрү бар. Мисалы менде ошол VS Code бар, VS Code менен анан Android Studio бар, IntelliJ IDEA бар, Xcode бар. Мына ушулардын баардыгы тең эле бул окшош эле код редактор. Мисалы жөн эле текст редактор дегенде эле, мисалы текст редактор могулар. Мисалы Excel, Word, PowerPoint дегендер булар текст редактор да. Текстти оңдоп түздөп, мындай жакшынакай кылып жазып, бир мындай форматка келтире турган текст редакторлор булар. Ошол сыяктуу эле бизде мындай код редакторлор бар, DevTools деп өзүнчө бөлүп алган биякта, мындай developer каражаттары, куралдары да. Анан биз иштей турган, мен негизи ошол VS Code'ду көбүрөөк колдоном. Башкалары болсо деле ошол VS Code биз үчүн мындай эң ыңгайлууларынын бири да. Өтө мындай иштеши жеңил, ушундай мындай мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк. Анан так, кечиресиздер. VS Code'го келип туруп, могул жерди могу настройкага окшогон нерсесин басып туруп, Command Palette деген бар. Ушуну басканда анан бул жака Flutter деп жазсам, Flutter New дегени чыгат, New Project дегени. Анан биз негизи Flutter менен могулардын баарын жасаса болот. Empty application, skeleton application, module, package, plugin дегендердин баарын жасаса болот. Биз могул Flutter application'ды тандап ала берели. Анан албетте мен мындай могул жакта Flutter Projects деген папкам бар. Ошону тандап туруп, select a folder to create деп турбайбы, ошол папканы тандап туруп, ошол жерге баштай берем. Анан ушуну бассам, анан бул жерде Flutter'дын ошол приложениянын эмне приложение жасаган аткан болсоң, ошонун атын кой деп атат. Эми мен бүгүн example free класс деп коеюн, free класс деп коеюн, анткени ошо бекер сабак үчүн жасап атканыбыз үчүн. Enter десем, бул ошол Flutter'дин могул жакты байкасаңыздар, бул мындай папкалар пайда болуп кетти. Керектүү нерселердин баардыгын ошол Flutter өзү бизге даярдап алып келип берет. Анан момундай lib деген папканын ичинде, main.dart деген файлдын ичинде бүт мындай бир мындай базовый бир коддор менен алып келип берет да. Могул жердеги комментарийлердин баарын алып алып, шашпай окуп, биякта эмне айтылганын баарын мындай түшүнүп алсаңыздар болот. Азырынча мен мындай өчүрүп сала берейин. Бул мындай адат болуп калган нерсе да, булардын бизге кереги жок. Комментарийлерин алып салып туруп, бир мындай мобилдик колдонмо кантип пайда болуп атканын ушул жерде мындай нөлдөн көрүп атабыз десек болот да. Мындай прям нөлдөн дебейин, ошол мындай жанагыл мындай
шаблондор менен эмне дейбиз, мындай бир жанагы блоктор бар го, үй куруш үчүн мындай даярдалган атайын блоктордун жардамы менен бир мобилдик колдонмонун түзүлүшүн бүгүн көрүп атабыз. Эми мына байкасаңыздар, могул жерде macOS Darwin деп турат. Анан мына старт пиксел эмулятор деп турат. Бул пиксел эмулятор деген сиздерге көрсөтүп берейин азыр. Бул болсо как раз ошол неме. М, Бул Android телефон. Ошол жана Google'дун чыгарган Android деген Pixel деген телефону бар го. Кадимки эле ошол Pixel, мына Google деген телефон да бул. Google ичи сразу эле Google. Pixel'ди дагы аябай жакшы телефон деп мактап жүрүшөт. Эми точно билбейм. Э, Сразу эле мындай Google да булчу ичине киргенде эле. Ушул телефон эми бир дагы бизде iOS симулятор деген турат. Бул болсо бизде iPhone. Азыр эң акыркы iPhone кайсы? 16 плюс экен да. Бизде ошол iPhone 16 плюс дагы бар. Постоянный бизде эң акыркы модели болот. Сразу iPhone чыгаруу менен тиги Америкадан бизге жеткенче уже биздин колубузда даяр болуп калат мынакей. iPhone'убуз, Android'ибиз, анан кааласак мына бул жерде дагы көрсөтөйүн. Мына Chrome дагы бар, macOS ошонун баары мындай иштейт да. Chrome'ду деле ачып кое берейин. Мындай баары болсун да. Анан могул жерде ошо коддогу жазылган нерсени биз мындай иштетип көрүш үчүн могул старт дебагинг деп турат. Могул жерде мындай плейге окшогон нерсени эле бассак, азыр могул Chrome'ду ачат биринчи. Chrome'ду ачканын көрөлү. Мына биякта могул debug console деген бир нерсе бар бул жерде. Ушинтип урматтуу кесиптештер, эми мындай сабактар эле ушул жерден башталбайт. Ошо биринчи установкаларды үйрөтөбүз. Бир IT компанияда программист кантип иштейт, ошолорду үйрөтөбүз. Мындай бир жумача бир мындай базовый нерселер менен алек болуп, VS кодду үйрөтүп, анан барып мындай код жазуу жагын өтөбүз да. Бүгүн баягы акысыз сабак болгон үчүн сиздерди баягы кызыктырып курска алып калышым керек да, алдашым керек да. Ошон үчүн дароо ушул нерселерден баштап көрсөтүп берип атам да. Мынакей байкадыңыздарбы, бир моментте эле бизде уже 3 девайс иштеп жатат да. Бул эң жөнөкөйү мына Chrome. Так. Мынакей мондай Flutter demo homepage, анан you have pushed the button this many times дейт. Могул плюсту басса increment деп турат, жөн эле ошол кошуу экен да, мындай 1, 2, 3 деп алдыга кетип атат. Муну мындай кылып кичирейтип алып мобильный приложение сыяктуу кылып көрсөк болот. Же болбосо мындай чоңойтуп алып веб-сайт сыяктуу кылып көрсөк болот. Аябай немелери көп. Эми азыр муну биз эмне кылалы? Токтотуп кое берели. Chrome'ду токтоттук. Эми могул жерде мына Flutter demo деп турат. Ушуну өзгөртүп коелу. Эмне дедик эле биз приложениябыздын атын example дегенбиз, example for free class деп коелу. Андан кийин могул homepage деп турат. Анан ушул жерде дагы мындай келгиле, анда кыргызча бирдеме жазып алалы бул жерге. Акысыз сабактын үлгүсү деп жазып коеюн. Муну сактап алдык. Сактап алгандан кийин эми могул жерден терминалга келип туруп, терминалда мен
Бул жерде Flutter Run деп жазам. Flutter Run деп туруп иштетсем, азыр кичине бир аз акырын болуп атат. Моякта бир нерсени иштеп калды да ошон үчүн. Мына Connected Devices деп бизде эмнелер бар экенин көрүп атат. Могул биринчи эмулятор дейт, могу аркасындагы анан iPhone 16 плюс дейт. Биз ошол iPhone 16 плюс дегенди экини тандадык. Азыр могул iPhone 16 плюска иштейт бул. Азыркы эле ошол Chrome'го иштеген нерсе эми iPhone'го иштейт да. Ошентип мындай бизде ар түрдүү мындай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Так, опа, иштебей калды сонун. Аябай сонун. Бүгүн текшергенимде эле иштеп аткан болчу. Бизде бул эми бизге тиешелүү маселе неме болуп калыптыр. Обновление келип калыптыр. Xcode деген приложениябызга. Ошону карап коюшубуз керек экен. Окей, проблема жок. Биз Flutter Run деп туруп кайрадан берки муну жаап туралы, анткени бул обновление келип калыптыр. Мен обновить этишим керек. Ага дагы бир аз убакыт алат. Так. IT ушунусу менен кызык, моундай кызыл болуп каталар чыгат, адамды коркутат. Анан ошондой учурларда анан коркосуң, мен кыла албайм го дейсиң, кээде чече албайсың, бирөөлөрдөн сурайсың, могу эмне болуп атат дейсиң. Анан азыр дагы Кудайга шүгүр эми чат GPT чыгып калып, көп эле ар кимден сурай бербей жыргап калдык. Мурда эң башында биз үйрөнүп атканда ошол кечке ар кимден сурай берет элек, группада жакшыраак уккан бирөө болсо кечке аны тажатып, көрсөтүп берип койчу, айтып берип койчу, бул эмне болуп атат дейт элек. Азыр болсо GPT деген жыргатты. Элдин баары эле шык жаза коюп туруп маселени чечип алат. Бирок эми бул деле бир тараптан аябай жакшы болду. Бир тараптан эми кээ бирөө ошо баягы базовый билимдерди мындай мээге сиңирбей эле ошо кагаздын үстү менен кетип атат деген дагы түшүнүктөр болуп атат. Бирок эмне болгон күндө дагы эми ошо айтини түшүнүп иштеп кетсе мен каршы эмес элем да. Ал чат GPT менен иштетеби, эмне менен иштетет, главный сутьту түшүнүп, смыслды түшүнүп иштеп кетсе эле бул ушул аябай чоң жетишкендик болчу да. Так, дагы кетип атат, күтүп атабыз. Аябай мындай сабырдуулукка үйрөтөт. Айтайын. Не болду? М, ик- Так, экс код бир деп чыгып калды. Буга да иштете албай калды. Кызык. Так. Мен азыр могул жерден бир обновлениясын карап тура берейин. Эгерде сиздер суроо болсо берсеңиздер жакшы болот. Э, Суроолорду сүйлөшүп, талкуулап турсак болот. Вот, могул. Охо, бул көп убакытты алат экен. 886 гигабайт экен да. Ушуну обновить этиш керек экен. Бул болсо могул мурдагыбыз эскирип калыптыр.
Биздеги проблема ушул. Муну удалить керек. Биз могуну обновить этебиз да. Бул көпкө болуп калат экен туугандар обновлениясы. Бүгүн эртең менен эле караганымда иштеп атты эле. Түштөн кийин обновление келип калыптыр. Окей, азыр могул кайра иштесе, балким ушуну кыла беребиз. Бола берсин. Бул дагы обновление болуп кайра рестарт болуп атат. Булар болуп турсун, биз сиздер менен баарлашып туралы. Так, чатта бар экен. Саламатсызбы, фронтенд менен Flutter эмне айырмасы бар, түшүндүрүп бериңизчи дейт. Так, мындай да, урматтуу кесиптештер, жөнөкөй бир неменин, айтинин эмне дейбиз, жөнөкөй эрежеси да, базовыйчы. Могу Айжанга окшоп, Асияга окшоп, Чолпонго окшоп адам өзүнүн атын жазат экен да. Себеби эми мындай ыңгайсыз да, азыр бул жерде бир Ж, Т деп эле турат, атыңыз ким экенин билбейм. Анан эмне деп кайрылаарын билбей калам да. Атыңыз менен болсо аябай сонун болот эле. Э, Негизи фронтенд менен Flutter'дын айырмасы, фронтенд деген бул только ошо бир гана веб-сайттарды жасаган адамдарды айтат. Гүлзада, рахмат Гүлзада. Flutter деген бул мобилдик колдонмолорду жасайт да. Androidке, iOSко, ошол айфондорго мобилдик колдонмолорду жасайт. Азыр ошо мен көрсөтүп берип аткандай, ошо код базалары менен, коддун немелери менен. Жакшы. Ошондой. Э, Так, дагы жогоруда да суроолор болсо, аларга дагы жооп берейин. Flutter'ден курсту сиз өтөсүз, жанагылар экен, жок. Саламатчылык, Сакина. Flutter'дан курсту мен өтпөйм. Азыр курсту өтө турган агайыбыз аябай тажрыйбалуу, университетти бүтүргөн, канча жылдан бери айтиде тажрыйбасы бар. Мамлекеттик деңгээлдеги, мамлекеттик чоң бир платформаларды жасап аткан адистер өтөт. Аябай жакшы мындай тажрыйбасы бар, билимдүү. Анан албетте мен дагы өзүм көзөмөлдө болом. Бир агайыбыз ошол гос проектлерди жасап жүргөн агайыбыз сабак өтөт. Анан анын жардамчылары ошол биздин мобилдик колдонмолорду жасап аткан адистерибиз өтөт. М, Анан сурай беришет, мисалы, өзүңөр эмнени жасадыңар эле, өзүңөр эмнени кыйраттыңар эле дегендей. Э, Биз азыркы учурда Play Marketте Майкуран деген мобилдик приложениябыз бар. Биз аны менен мындай сыймыктанабыз. Ал деген дүйнөлүк деңгээлдеги ошол мировой приложение болуп баратат да, күндөн күнгө чоңоюп. Тээ Бразилиядан, Канададан, Малайзиядан, Сингапурдан колдонуучуларыбыз бар да, аябай сүйүнөбүз. Анан болсо азыр куйма кулак деген аябай сонун приложениябызды даярдап атабыз. Кудай буюрса, августтун 20-сына ал проектибиз дагы чыгат. Андан тышкары болсо, биз азыр өзүбүз командабыз менен 9 адам Мбанктын айрым бөлүктөрүн жасайбыз да. Ошол Мбанкта иштеп атабыз десек туура болот. То есть эми биз мындай өзүбүз официалдуу түрдө Мбанкта иштебейбиз. Как заказчик катары Мбанктан биз заказдарды алып, анан ошолорду жасап беребиз да. Ошондой.
Анан эми дагы көп эле жасаган приложенияларыбыз бар. Ийгиликтүү болгону бар, болбой калганы бар. Ийгиликтүү болбой калышы бул кээде программистке байланыштуу эмес. Бул наркы клиентибизге да байланыштуу болуп калат экен. Мисалы, кээ бир райондор үчүн мисалы баягындай Лалафонго окшогон приложениялар жасап бердик, бирок тилекке каршы жакшы иштеп кете албай коюшту да. Сонун суроолор келип атат, ушуларга жооп бербесем болбойт го. Саламатсызбы? Курс канча ай окутулат? Кечиресиз, кеч кирип калдым эгер башында айтылган болсо. Негизи курс Асия 6 ай окутулат. Анан а, негизи жалпы 9 ай, бирок баштапкы 6 айда курс өтүлөт. Только теория окуйсуздар, үйрөнөсүздөр. Анан 7 айдан тартып биздин ошол иштеп аткан командаларга кошулуп, ошол учурдагы мындай реалдуу проекттерге катышып, дароо эле мындай иштеп баштайсыздар. Бирок ал учурда дагы акча төлөйсүздөр. Как курс сыяктуу эле. Бирок мисалы алгачкы 6 ай 15 миңден төлөнөт. Анан акыркы ошол 3 ай стажировка учурунда 10 миңден төлөнөт. Бирок мындай кадимкидей эле иштейсиздер. Кадимкидей иштейсиздер. Анан ошол 3 айдын аралыгында биз жумуш таап берүүнүн аракетин көрөбүз. Жумушка киргизгендин аракетин көрөбүз. Flutter аркылуу жөнөкөй оюндарды жасай алабызбы? Ошондо ооба. Негизи мындай жөнөкөй оюндарды жасаса болот. Негизи жөнөкөй эмес, кыйын деле оюндарды жасаса болот. Мисалы, PUBG Flutter менен жасалган. Эми, конечно, баардыгы эмес, бирок баягы PUBG'нын основной бөлүктөрү ошол Flutter'да да. Негизи бирок жөнөкөй оюндарды как раз курстун ичинде дагы бир эки оюнду жасаганды үйрөтөбүз. Курс тууралуу сурайын деген магай, аптасына канча күн, канча сааттан сабактар жандуу менторлор менен болот. Ооба, как раз ушундай Zoom'да болот. Ар күнү 22:30 башталат, жумасына 5 күн сабак. Биринчи күндөн 5-нчи күнгө чейин. Асылбек мырзада аябай сонун суроо бар. MacBook жакшыбы же обычный ноутбук же ПК жакшыбы видео картасы менен? Видео картасы менен ПК болсо аябай сонун. Бирок MacBook'ту сунуштайт элем. Анткени эртең реалдуу проектте иштеп баштаганда, мисалы, Android'ке эмес, iOS'ко жасагыла деп калса, обычный видео картасы менен болгон компьютер же ноутбук ошол iOS'ко, Android эмне эле iPhone'го приложение жасай албай калат экенсиз да, ошол проблема экен. Курста биринчи же экинчи айдан тарта кирешеге кирүү мүмкүнчүлүгү барбы? Жок. Киреше тууралуу вообще унутуш керек. 9 айдан кийин деле сразу кирешеге чыгууну мындай унутуп, анан окуш керек. Бул мындай баягы сетевый бизнес же билбейм, баягы трейдинг эмес да, криптовалюта эмес. Азыр 100 миңди бер, бир айдан кийин сразу 200 миң табасың деген нерсе жок. Андай эмес. Такыр мындай азырынча баягы киреше табуу деген нерсени унутуп, жакшы адис болууну үйрөнүп алсаңыз, киреше андан кийин болот. Алыскы региондо жашап деле окуп иштесе болобу? Албетте, Бермет. Албетте болот. Эмнеге болбосун? Даже азыр негизи бизге курска жазылып аткандардын көпчүлүгү, биз буга чейин бир учур Германиядан аябай көп жаштарды окуттук. Алар иштеп, уже өзүнүн ордун таап, Германия, Швейцария, ошо Европадан көп окуттук да. Биз могу түнкүсүн сабак өткөндү негизи ошондон калыптандырып калганбыз. Анан Россиядан аябай көп окуттук, Түркиядан окуттук. Азыр тетиги Тайвандан бир эле кызыбыз окуган, бирок ошол жактан жумуш таап калып кетти. Тайванда иштеп атат азыр программист болуп. Ал жөнүндө пост чыгарганбыз, YouTube'да видео чыгарганбыз. Ошондо. Ооба, ошондо онлайн болот, ушундай эле Zoom'да азыркыдай запись болот, запистер жиберилет, көрөсүздөр, запистер өчпөйт. Жок, оффлайн окутпайбыз. Оффлайн окутуу негизи каалоочулар болсо окутабыз, бирок аябай кымбат. Оффлайн окутуу
курстун өзү 15.000 сом болот. Андан тышкары 9.500 сом офиске келгени үчүн төлөйт. Курстан тышкары. Ошон үчүн эгер аны жок мен ошону төлөп окуйм дегендерди окутуп эле атабыз, бирок аны мындай көп жарыялабайбыз. Саламатсызбы агай, мен сайт үйрөнөйүн дедим эле онлайн магазиндерге ошондой эле автоматташтыруу лендинг ушуларды кайсыл курстан үйрөнсөк болот. Аны биздин берки веб-сайт фронт-энд курсубуздан үйрөнсөңүз болот. Атыңыз Айсенем дейт. Айсенем. Ошо JavaScript курсубуз бар, ал уже башталды. Азырда данный моментте сабак болуп атат. Алар дагы жазсаңыздар болот. Анан мындай кылайын, сиздерге жеңилчилик кылайын мен. Так, сиздер үчүн бир жеңилчилик кылайын мен. Мынакей, могул Telegram аккаунтумду таштап койдум, чатта карасаңыздар. Ошого эле дароо кайсы курсту окугуңуз келип атса жазып калтыра бериңиз. Анан ушуну эле неме кылып коем. Так, агай JavaScript жакшыбы же Flutter? Жакшысы жок, Асия. Жакшысы жок. Экөө тең жаман. То есть экөө тең оор, экөө тең кыйын. Мындай жакшысы жок да. Бир нерсени жакшы кылган бул адам өзү. Эгерде Асия сиз JavaScript аябай жакшы үйрөнүп, ошону менен иштеп кетсеңиз, сиз үчүн JavaScript жакшы. Flutter'ды аябай жакшы үйрөнүп, Flutter менен иштеп кетсеңиз, Flutter жакшы. Бул мындай жаманы дагы жок, жакшысы да жок. Үйрөнө албай калган үчүн баары жаман. Үйрөнүп кеткен үчүн баары жакшы. Баары сонун. Антип мындай ал жакшыбы, бул жакшыбы, кайсынан көбүрөөк акча табам деген нерселерге мындай баш оорутпай кое турган жакшыраак болот эле. Анан так, могул Android дагы обновление болбой атат. Мен дагы бир аракет кылып көрөйүн, а? Азыр вакансиялар тууралуу сүйлөшсөк болот. Ошолорду карап, талдап, аябай көп вакансия деген аябай көп. Мисалы JavaScriptке деле жайнап атат, Flutterге деле жайнап атат. Болгону ошол жакшы, мунун обновлениясы кичине бүтүп калыптыр. Кудайга шүгүр. Иштеди окшойт азыр. Бияка жүрдү. Ран деген жүргүзүү деген мындай чуркатуу деген сөз го, ошону эле мындай түз которуп жүрдү деп айтып атам негизи. Иштеди деген да жакшыраак болсо керек. Ой, иштебей калды, эмне болду? Жок, кайра өчүп калды, иштебеди. Интернетте начар болду да ошондой. Жок, ката бериптир, бул дагы иштебей калды. Азыр ошо көрсөткөнүндөй ката берип калды. Ооба. Так. Бир катасы чыгып калды мунун. Моундай бир ката берип калды. Окей. Бул туруп тура берсин. Буларды өчүрүп кое берели. Негизи ошо суть ошондой. Түшүндүрө алсам эле болду. Эми эң негизинен биз Кыргызстандын ичинде рынокто могул Jobs Dev KG деген Telegram канал бар. Ушул жерде мисалы жумуштардын вакансиялары ар күнү чыгып турат. Мисалы бүгүн могул support agent for data platform дейт да. 100.000 сом мисалы айлыгыч. Моякта переводчик китайского языка дейт. Муну аралаштырыптыр, айтиге тиешеси жок экен. Инженер по сопровождению платформ дейт. 40.000 сом экен.
биякта да PHP программист дейт, middle дейт, бирок 40 000 сом экен айлыгы. PHP разработчик дейт, мына junior дейт, $200. М, Андан кийин болсо 38 000, анан 15 000 сом. Мына Python болсо 140 000, 60 000ден 140 000ге чейин мындай немелери уже. JavaScript'тики мына 140 000. Э, Мына Java developer дейт, бул 200 000. Мына көрүп атасыздарбы, уже ушинтип. Анан бул жерден мындай поисктти басып туруп, э, JavaScript JavaScript деп издесек, мына JavaScriptке миллион вакансия чыгып атат да мына. Акыркы мына могул 140 000ге чейин дейт айлыгы. Мына $800 JavaScript Темир банктыкы. М, CRM Technologies деген азыр как раз биздин ошол немени фронтенд курсубузду өтүп берип аткан программистибиз ошол CRM Technologies'те иштейт да. Кечкисин анан бизге сабак өтүп берет. 20 000 мен 45 000 сомго чейин дейт айлыгы. Codify 1800-2000 долларга чейин JavaScript разработчик. $2000 чейин аябай сонун. Бул да 120 000 сомго чейин дейт. Биякта 17 000ден 50 000ге чейин дейт. Биякта азыраак экен. Ментор экен да биздикиндей, эми сабак өтүп бере турган адам экен. 50 000ге чейин төлөйт. Бул деле жакшы. Тем более мисалы могул сабак өтүп бере турган адам эртеден кечке иштебейт да. Ашып кетсе мисалы 2 саат или 4 саат иштейт. 4 саат иштеп туруп 50 000 алса бир айда аябай сонун. Ушундай мынакей вакансиялар. Бул бир эле JavaScript'тикин көрүп атабыз да. Анан эми бул жерден Flutter'ды карап көрөлү. Мына Flutter биринчи эле ментор чыгып атат. 10-15 доллар дейт немеси саатына. Андан кийин Flutter Dev мына 40 000 сом, 60 000 сом, 110 000 сом. Уже могулар кайталанып калды. Ошентип вакансияларды көрүп, жазып неме кылып турабыз да. Ошондой. Могул да обновление болуп бүтүп калса муну көрсөтүп берем, болбосо айла жок. Так, дагы суроолор келди, аябай жакшы ушундай. Асиядан кайра эле ошо жанагы суроо келиптир, кайсысын үйрөнүү оңой болот, тандоодо кыйынчылык болуп жатат. Асия бири да оңой эмес. Эгер мындай сүйүү болбосо, кызыгуу болбосо, баары кыйын. Мындай ишенесиздерби, ушу мындай мен көргөм да, ушу велосипед тепкенди үйрөнө албай жүргөн адамдар бар да. Эмнеге кыйын экен депчи. Болбосо аны маймыл айыл тыеп атат да. А, Мындай аракет кылса үйрөнсө болот. Аракет кылыш керек, үйрөнсө болот. Салам достор, кыргыз тилди өйрөө үчүн бул курс өтө ыңгайлуу. Албетте Турат агайдан баштап жаткан курстардын баардыгыңыздарга сунуштайм. Мүмкүнчүлүктү өткөрүп жибербеңиздер, болушунча максимум аракет кылыңыздар. Албетте жардам эмес дейт. Сыймык мырза, рахмат. Сыймык мырза өзү эми программист. Биздин программисттердин коомчулугунда жүрөт, анан ошон үчүн түшүнүп атат да. айтинин маанилүүлүгүнчү. Мен өзүм деле еще анан курс баштап калышыбыздын дагы аябай чоң себептеринин бири бар. Өзүбүздүн тааныштар, туугандар аябай кыйнап жиберди да. Мен кызымды окутуп бер, мен баламды үйрөтүп бер депчи. Анан себеби мындай болду. 2 жыл мурда айылдан бир байкем карындашын алып келип берди. Анан байкем кызын алып келди да, менин карындашым да. Анан ал карындашым болсо мен Швеяда иштемекмин дейт да, акча табам дейт. Башында анча мынча жол кире берип, акча берип, ошо алдап эптеп, мындай кызыгып калгыча кармап турдум да. Ал бизде окуйт, үйрөнөт, еще мен ага акча төлөп берип аттым да. Жол киресине өзүм баягы обед кылганда ээрчитип барам, обед алып берем, ошентип жүрүп азыр уже мындай нормальный жерде иштеп калды да.
Бул 2 жыл мурда. 1 жылдан ашык убакыт аябай баш көтөрбөй окуду. Такыр мындай канча ирет ал бизди кыйнатып, мен Швецияда барып иштей берейин деп. Бирок аны мындай такыр кетирбей кыйнап отуруп, анан ошону көргөндөн кийин анан туугандардын көзү ачылып, ага чейин көп деле маани бербей эле жүргөн, эми программист десем эмне, ал деле адам да деп. Бирок анан ошол кыздан кийин аябай неме болду. Өзүңүз тааныштырып өтпөйсүзбү? Кайдан сабак алдыңыз беле? Эмне жумушта иштейсиз? Айтор эмне үчүн сунуштайсыз? Инженер программистмин. Түркия мамлекетинде окуп иштейм. Турат агайдын сабактарын тууган жана досторум окуп жакшы жыйынтык көрсөтө алышты дейт. Сыймык мырза бизде окуган эмес, өзүн тааныштырыптыр, жакшы. Ошол каналдардын ссылкасын жөнөтө аласызбы? Ооба, жөнөтөйүн. Анын өзүңөр деле издеп таап алсаңар болот. Ссылкасы элеби? Так, так. Мына, ой, copy link дедим. Мына find work. Биринчи могул Telegram каналдын немеси, анан нар жакта биз Flutter'ди карап атканбыз. Мына Flutter'дин ссылкасы. Булардын баарын жөнөтүп коем. Сабакта запись деле болду. Ошол жактан кирип деле карап алсаңар болот. Э, Так. Дагы суроолор болсо берсеңиздер болот. Болбосо могул мен могул обновлением бүтпөй атат. Бирок аз калды, бүтөйүн деп калды. Бир 97% болуп калды. ITдеги мындай чоң мындай немелердин бири ушул. Мындай ишиң интернетке байланышканда, интернетиң жакшы болсо жакшы, жаман болсо жаман. Кээ бир күнү ошол интернетиң начар болгондугуна байланыштуу мындай бир күндү иштей албай өткөрүп каласың да. Анан жакшы дагы жери бар. Мисалы азыр биз Мбанкта иштеп атабыз, анан күндүз мисалы бир ишиң чыгып калса, мен ишим чыгып калды, бүгүн күндүз болбойм иште деп айтып коюп, кечке өзүң иштериңди бүтүрүп жүрүп, анан кечинде келип туруп, түн менен отуруп мындай бир күндүк ишиңди кайра кылып койсоң болот да. Айрыкча азыр кээ бир учурда эртең менен таң атпай туруп, анан иштеп коюп туруп, анан башка иштерди кылып, мындай бир жака барып келсең болот. Мисалы банкта жумушуң бар болуп калды, больницада жумушуң болуп калды, мындай эркинсиң да, барып келе аласың да. Главный ошол баягы бир күнгө бөлүнгөн өзүңдүн ишиңди бүтүрүп койсоң да, анан бул ошол аял кишилерге да аябай ыңгайлуу жумуш экен. Ошонусу мага мындай аябай жагып атат да. Азыр биздин коллективде мисалы көп эле эжелер бар да, мындай баласы менен үйдө, жаш келиндер бар. Жаңы төрөгөн, өзү деле мындай баласы 1 жашка чыга элек, бирок өзү тетиги Токтогулда жашайт, бирок биз менен коллегада иштейт да. Так, могул эми болду окшойт. iPhone 16 бар деп мактанып атсам иштебей калбады, что-то көз тийип калды окшойт. Могу жерде моундай жазылып чыгып аткан нерселердин баары элечи туугандар ушул искусственный интеллект да. Бүт мындай эмне кыларыңан бери айтып даярдап турат. Мына карасаңыз, this widget is the home page of your application. It's stateful meaning дейт да, ушинтип мындай эмне экенин айтып түшүндүрүп турат да. Муну тапты басып койсом, могу ушуну даярдап коет.
Так. М. Так. Бул жактан ачып албасам. Так, дагы суроолор келип атат. Asus ноутбук кандай программированияга? Asus ноутбук деген түшүнүк жок бизде. Asus деген жөн эле ал аты. Анын ички характеристикаларын көрүшүбүз керек же угушубуз керек. Ошону айтып берсеңиз, характеристикалары кандай, эмнелери бар, эмнелери жок, объемдору, көлөмдөрү, ошол сыяктуу нерселерден анан биз мындай баалайбыз да, ITде ошону менен бааланат. Обычный Windows ПК менен iPhone'га адаптация кылганда проблема чыгабы? iPhone'го вообще эле адаптация болбойт. То есть эми адаптациясы боло берет, бирок iPhone'го монтип мына мен iPhone 16 плюс деп ачып атпаймынбы? Сиз антип ача албай каласыз да. Курсту бүткөндөн кийин кабарлашып, жумушка кирүүгө жардам болобу сиздер тараптан? Ооба, албетте. Мен мурда минтип айтат элем, бизде окугандарды 100% баарын биз жумушка киргиздик депчи. Бирок жакындан бери антип айта албай атам тилекке каршы. Анткени биздин кээ бир балдарыбыз өздөрү жумуштап кирип кетти да. Анан ошолор болгон үчүн баарына 100% биз таап берип атабыз деп айткандан алыс болуп калдым. Бирок сөзсүз түрдө мындай эч бир адамдын мындай жумушсуз калып кетишин каалабайбыз. Баардыгына жардам берүүнүн аракетин көрөбүз. Азыр мына iPhone ачылып алсын байкуш кыбырап. Жаңы обновление болгондон кийин кичине ушундай кыймылдары жайыраак болот. Так, дагы суроолор бар. Процессор AMD Ryzen 5. Ryzen 5 болсо кичине слабыйраак болуп калат. Ошо Ryzen 7 же болбосо Core i9, Core i7 дегендер мындай жакшыраак болот. Эми Ryzen 5'тин деле балким жаңысы анан оперативкасы 16, SSD бир 512 дегендей, анан видео картасы бар болсо ошолор кичине жакшыраак да. Анан именно флаттерге бул мындай видео карта аябай важный. Анткени монтип мындай неме менен графика чоң эмулятор, симуляторлор менен иштейбиз да, анан ошондо мынтип катып кыйналбаш керек да. Бүгүн да кечке мен иштеп, азыр да мындай иштеп атып эле анан сиздерге дароо көрсөтүп баштаган үчүн азыр мисалы менин ноутбугум аябай кызып неметип атат, мындай кыйналып атат да. Бул жакта мага аябай катуу сезилип атат. Так, ушундай бир нерсе чыга берчү болду.
Могул ушундай могу main dart дегендей файлдын ичинде жазылат коддору, булар эмне болуп атканын, эмне кылып атканын ушундай немелерде көрүп жаңы мындай инкремент кошуу деп эле койсо болот менимче. Кошуу. Мгм. Сразу искусственный интеллект өзү you have pushed the button this many times дейт да. Буга дагы мындай жазса болот. Бул баскычты бир канча ирет бассаңыз болот деп койсок болот. Анан бул жакта ошол эмнелери бар, эмнелери өзгөртсө болот ушундай э, ушул коддор менен ойноп мындай үйрөнүп баштай берсе болот да. Э, Түстөр бар, өңдөр бар, ошолорду өзгөртүп, могу эп бар дейт, аны өзгөртүп көрүп, каунтер дейт, муну өзгөртүп көрүп. М, Так, мына могул жерде бир түс бар экен, мисалы, color шем дегенден келип атат, ошол мындай даяр готовый блок да, ошол жерден анан түс келип атат. Ошол могу Deep Purple дейт, ошону өзгөртүп көрсөк болот. Моундай түскөн. Муну жөн эле мындай. э, Биз балким green деп көрөбүз. Green эле деп коелу биз. Иштеп алсын, кыйналып кысталып. Кээ бир программаларды өчүрүп атам, жеңилдетип. Аябай көп кыйналып калдык. Муну өчүрө берейин. Муну деле өчүрө берейинчи. Так, дагы суроолор бар экен. Dart тилинин башка фреймворктору барбы? Веб-сайт жасаганга жана башка. Веб-сайт жасаганга деле ошол Flutter эле бар, Асылбек мырза. Бирок мындай негизи бул баягы мындай уклон мобильный приложенияга болгон үчүн Flutter менен негизинен мобильный жасап атышат да. Анан негизи веб-сайт жасагандар бар экен, бирок аябай аз. Даже азыр Dart тили менен бул бэкэндти деле жазса болот. Dart Frog дегени бар, бирок аны деле мындай колдонгон адамдар азырынча аз да, мындай аябай катуу өнүгүп кете элек. Flutter колдонмосунун бэкэнд тарабын кайсы тилдер менен жазабыз? Как раз сураптырсыз да ушуну. Биздин мобилдик колдонмолорду негизи Java менен жаздырып атабыз. Бирок биз ошо Майкуран деген бул бизге заказ. Биздин заказчигибиз, клиентибиз жакында эле анын бэкэндин Pythonго өткөрүп алды. Биз Java'да жазганбыз аны. Анан өзү ошол клиентибиздин досу өздөрүнүн компаниясында иштеген бала ошол Pythonда жазат экен, анан ошол Pythonго өткөрүп кетти да. Бул проблема жок, бэкэндин каалаган кайсы тилде жаза берсе болот. PHP'де деле жазып жүргөндөр бар. Бирок мындай Дарттын өзү менен азырынча бэкэнд мындай жазыла элек. Бирок уже башташты да мындай азыр. Мен өчүрүп салдым браузерде, Dart Frog деп көрсөк болот эле. Ноутбугум аябай кыйналып ызып кетти.
Так, ошондой, урматтуу кесиптештер, могул дагы көпкө болуп калчудай. Э, айфонум ачпай атат. Главный ошол браузерде көрсөтүп бердим. Дагы суроолор болсо берсеңиздер болот. Болбосо ошол мен мына Telegram, өзүмдүн телеграмымды таштап койдум. Ошол курс окуйт элем дегендер, тандай албай аткандар, бир эле ушул сабакта эле эмес, каалаган учурда эле ошо мага жазып, сурап, же болбосо азыр окуйт элем дегендер, телефон номер калтырсаңыздар, мен менеджерге жөнөтүп коем. Атыңыздарды, анан телефонуңуздарды жазып койсоңуздар эле анан байланышып, же мени менен жеке байланышып эле любой моментте суроо сурай берсеңиздер боло берет. Кайсыны окугуңуз келип атат, эмнеге окугуңуз келип атат, ошолорду тактайбыз да. Балким баласын окутам деген эжелер болуп калышы мүмкүн, байкелер болуп калышы мүмкүн. Балдарды деле мисалы ушу 14-13 жаштан баштап эле окута берсе болот экен, жакшы экен да. Ошол, баарыңыздарга ийгилик каалайм дагы бир жолу. Жакшы туруңуздар, кутман кечиңиздер менен. Э, Жөн мындай үн чыгарып суроо берем дегендер болсо суроо берсе болот. Мен немени өчүрүп салайын записьти.